رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان. Assalamu alaikum кадырман мекендештер, урматтуу мусулман бир туугандар. Рамазан келди. Ар бирибиздин жүрөгүбүзгө нур чачып, бул айда көпчүлүк жүрөктөр бир жыл бою Рамазандын келишин чыдамсыздык менен күттү. Биздин көздөрүбүз Рамазандын келгенин сүйүнүп, көз жашын төктү. Рамазан бизди өзгөртө турган ай. Рамазан биз Роббибизге жакындап, жаратканыбызга жакындап, Кудай Таалага эң бир сүйүктүү кул болууга мүмкүнчүлүк түзүлгөн ай. Кудай Таалам кармаган орозоңуздарды кабыл кылсын. Ал эми бүгүн биз рахмат жагын Рамазан берүүсүн баштамакчыбыз. Биздин бүгүнкү коногубуз Иордания бүткүл дүйнөлүк Ислам университетинин Ханафи факультетинин магистранты Нурсултан Базарбек уулу болмокчу. Кош келипсиз. Кош келдик. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Амин. Нурсултан мырза, мынакей орозого жетиш өзү чоң бир мүмкүнчүлүк деп айтылат го. Орозого жеткен бар, орозого жетпей калган бар. Мынакей бир жыл ичинде канчадаган адам кийинки Рамазанга жетебиз деп аракет кылышты, бирок жетпей калышты дегендейчи. Бул эми баардыгы жараткандын колунда. Негизи эле мынакей Рамазан айы кирип келгенден кийин Рамазан айынын артыкчылыктары бар, анын адептери бар. Адамдын да өзүнүн адептери бар го. Анан ошондой эле Рамазандагы эң негизги адептер кайсылар жана кайсыларга эмнелерге өзгөчө көңүл буруш керек? Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Урматтуу момун мусулман бир туугандар, баарыңыздардын кирип келген Рамазан айыңыздар куттуу болсун. Жараткан Кудай Таалам кармап жаткан орозоңуздарды кабыл кылсын. Алла Таалам баарыбызга кабыл болгон дуа, жакшы ибадат жана ошондой эле Рамазан айын куттуу кылсын. Сиздин дагы орозоңузду Аллахым кабыл кылсын. Алла Таала башка үммөттөргө орозону парыз кылгандай, жалпы Мухаммад пайгамбарыбыздын, эң акыркы пайгамбарыбыз, сүйүктүү пайгамбарыбыздын үммөтүнө дагы парыз кылды да, хижраттын 2-чи жылы. Анан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Рамазан айы башталганга чейин 6 ай калган кезде даярдыктарды баштайт болчу да. Айша энебиз айтат, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям башка айларда күтпөгөндөй, башка айларды эч качан ибадат кылбаган ибадаттарды Рамазан жакындаган сайын күтүп, жаш бала сүйүнгөндөй бир сүйүнүп тосуп алат эле деп айтат да. Анан сахабалардын өмүр баянын карасак дагы, сахабалардын бардыгын бизге алардын өмүр баянын, кылган амалдарын жеткирген табииндер, сахабалар дагы 6 ай алдын орозого даярдыктарды баштайт болчу дейт да. Анан эмнеден баштайт болчу десе, эң биринчи туура ниет, кыластан баштайт болчу дейт да. Эң биринчи жүрөктөрдү даярдап. Себеби Алла Таала кээ бир айларды, кээ бир жерлерди, кээ бир адамдарды өзгөчөлөп койду да. Мисалы, адамдардын арасынан пайгамбарларды өзгөчөлөдү. Жерлердин арасынан Макканы, Мадинаны өзгөчө кылды. Анан айлардын арасынан султаны кылып, Рамазан айын өзгөчөлөп койду да. 11 айдын султаны кылып койду. Бул ай момун мусулмандардын бонусу болгондуктан, бардык иш, жакшы амалдардын бардыгы башка айларга караганда сооптуу, шайтандар чынжырланган, башкача айтканда адамдын жүрөгү Алла Таала менен байлана турган айда. Ошондуктан сахабалар эң биринчи ниетин, ыкласын тазалап, жаңылап, андан соң жүрөктөрүн толук Рамазанга даярдайт болчу 6 ай. Эмне кылып даярданат болчу десе, алымдарыбыз айтат китептеринде. Эң биринчи Куранды окуганды көбөйтөт болчу дейт да. Эгерде Куран окууда кандайдыр бир каталары болсо, тажвид тараптан болушу мүмкүн, жана башка ошол сыяктуу нерселерди алдын ала оңдоп баштайт болчу дейт да. Мен
куттуу Рамазан айына бартам деп, себеби 6 ай күткөн Алла Тааладан биз Рамазан башталардан алдын Аллахым бизди Рамазанга жеткир деп дуа кылабыз. Рамазанга жеткенибизден кийин бүтүп атканда кайра кийинки Рамазанга жеткир деп дуа кылабыз да. Пайгамбарыбыз да ушул дуаны кылат эле. Сахабаларга үйрөтөт эле ушуну. Сахабалар, табииндер бизге үйрөтүп калтырды да. Момун мусулман мына ошол нерселерге өтө маани бериши керек. Анан ниетти оңдоп алгандан кийин, Куранга байланып алгандан кийин, анан башка адамдарда эгерде бир акылары боло турган болсо, балким карыз болушу мүмкүн, балким адам катары бирөөнүн жүрөгүн оорутуп алышы мүмкүн. Ушул сыяктуу маселелердин бардыгын Рамазан айы келип, Шабан айы келгенге чейин толук бүтүрүп, Шабан айы келген кезде момун мусулман тек гана Алла Таала менен байланып калыш керек, жүрөктөрдүн бардыгы. Адам ибадатка даяр болуп калыш керек. Кудум баягы спортчуларыбыз олимпиадага даярданганда ушунчалык даярдык менен барган сыяктуу, мусулмандардын бонусу соопторду жыйнап ала турган, Аллахтын ыраазычылыгына жетип ала турган мүмкүнчүлүк болгондуктан бардык момун мусулмандар бул айга кудум ошол спортчуларыбыз олимпиадага даярдангандай эки дүйнөнүн бактылуулугуна даярданып атабыз да, андан дагы көбүрөөк даярданышыбыз керек. Негизинде сиз дагы сөзүңүздө жакшы айтып кеттиңиз, баягы этап менен Шабанга чейин карыздарды кутулуп, бирөөнүн көңүлүн оорутуп алсак, кечирим сурап, алдын алачы. Анан баягы Рамазанга таза жүрөк менен, бир байланбаган карыз менен кирүү боюнчачы, инсан, адам баласы ката кетирет да, сөзсүз түрдөчү. Кемчилик менен инсанбыз да. Эмнелерге көңүл буруш керек? Кандай адеп ахлактарды сакташ керек бул айда? Бул айда адеп ахлак негизи исламдын негизги урандарынын эң бир ураны бул момун мусулмандын адеп ахлагы да. Намаздын өзүнүн адеби бар да, орозонун дагы өзүнүн адеби бар. Бардык ибадаттар, ажылык болсун, башка ибадаттар болсун, алардын адебин бизге пайгамбарыбыз көрсөткөн да. Себеби Кудай Таала Куран-ы Каримде сен кулк мүнөздөрдүн арасынан, адамдардын арасынан эң жакшы кулк мүнөздүн ээсисиң деп пайгамбарыбызга айтып атат да. Анан пайгамбарыбыздын басып өткөн жолун карай турган болсок, пайгамбарыбыз эң биринчи орозо келип адептерин башталган кезде пайгамбарыбыз мечитке байланат болчу. Бул мечитке байлануу, адам бир канча күн бир нерсени аткарса, бул адамдын адатына айланып калат да. Баягы ушул сөздү орусча айтса аябай жакшы жарашат, привычка деп коебуз да, жакшы. Пайгамбарыбыз ошол адатты мечитте болчу дайыма, бирок мечитке көбүрөөк байланат болчу. Анткени Рамазандын акыркы 10 күнүндө этикафка отуруу мечиттен 10 күн, акыркы 10 күндүгүндө. Бул сунна муаккада. Пайгамбарыбыз өмүрүнүн аягына чейин канча Рамазан айын өткөргөн болсо, хижраттын 2-чи жылы парыз болуп атат, 11-чи жылы дүйнөдөн өтүп атат да пайгамбарыбыз. Ошондо 19 жыл этикафты калтырган эмес пайгамбарыбыз. Бул этикафка отуруу адептердин ичиндеги эң бир чоң адеби. Ар бир момун мусулман, эркек адам ошол этикафка маани бергени жакшы болот. Ошого ниет кылып, ушул нерсени аткарайын, пайгамбарыбыздын сүннөтүн аткарайын. Себеби пайгамбарыбыздын сүннөтүнүн аркасында толгон токой жакшылыктар бар да, биз билген жана билбеген. Анткени Алла Таала бизге рахмат катары жөнөтүп аткандыктан, анын кылган амалдарынын бардыгы биздин бул дүйнөбүздө дагы пайдасын берип, жемишин берсе, акыретте биз үчүн нур болуп, бейиштеги даражаларыбызды чоңойтот. Анан экинчи адептеринен бул Куранды көп окуу. Куран окуу биздин мазхаб башчыбыз имам Абу Ханифа жана анын окуучулары Абу Ханифанын Рамазан айындагы кезин айтып берет да. Биздин имамыбыз Абу Ханифа Рамазан айы келген кезде фикх, акыйда китептерин жабып, Куран менен болот болчу дейт да. Бизге келип жеткен кабарларды окуй турган болсок,
күндүзү бир жолу Куранды хатым кылып, түндөсү бир жолу Куранды хатым кылып атат да. Рамазан айы бүткүчөктү 60-63 жолу Куранды хатым кылган деп айтат да. Себеби пайгамбарыбыз ушул адепти үйрөттү. Биздин мазхаб башчыбыз, алымдарыбыз ушул нерсеге амал кылды да. Натыйжада мына 14 кылым өтсө дагы алардын басып өткөн жолу бизге толук бойдон келип жетти. Анан үчүнчү адептеринен бул айда бирөөнүн жүрөгүн оорутуп алуудан же болбосо кайсыл бир мусулман бир тууганга зыян жеткирип алуудан сактанабыз. Колубуздан келишинче. Анан сактана турган орозодо баягы ачкалык деп эле түшүнбөшүбүз керек да. Бул көздүн дагы, кулактын дагы, жүрөктүн дагы бүткүл дененин орозосу да. Орозо деген өзү кармануу, имсак деген маанини берип атат да. Демек кармануу боло турган болсо, бардык шарият тыйган жаман амалдар бар. Анын ичинен арам болгону, макруу болгону, макрунун жеңил макрусу, оор макруу, булардын бардыгынан момун мусулмандын алыс болгону жакшы болот да. Эгерде ушул адептердин бардыгын толук карманып орозону өткөрө турган болсо, ал кийинки орозого чейин кудум телефон заряд алгандан кийин ал жакшы иштеп жеткен сыяктуу кийинки кубаттуулугу. Момун мусулмандын дагы кубаты бул кийинки Рамазанга чейин жетип барат да. Бүткүл алымдар практикасында өзү жашап өткөн. Кантип Рамазан айын өткөргөн болсо, кийинки Рамазанга чейин жашоом ошондой болду деп китептеринде жазат да. Ошондуктан биз Рамазан айын колубуздан келишинче аткарышыбыз керек. Анан дагы бир адептеринен бирөөсү биз орозонун өкүмдөрүн толук үйрөнүшүбүз керек. Биздин аттуу баштуу устаздарыбыз бар. Ошол улуу устаздарыбыздан илимин үйрөнүп, азыр муфтият бардык сабактарды уюштуруп берип атат. Кудайыма шүгүр. Мына ошол жерден орозонун бардык өкүмдөрүн эмне кылса болот, эмне кылса болбойт, бул нерселерди үйрөнүп алган аябай жакшы болот. Ар бир момун мусулман үчүн бул парыз болот. Эң негизги нерселерин билүү. Эмне бузат, эмне бузбайт, эмне кылыш керек, кандай кылыш керек. Анан оор маселелерди дароо алымдардан сурап чечип алган жакшы болот. Себеби эмне кылып атканын момун мусулмандын билүүсү керек да. Мен кандай айда турам, мен эмнелерди кылышым керек, бул айдын өзгөчөлүгү башка айлардан кандай айырмасы бар деген сыяктуу адептердин бардыгын карманып сактанганы жакшы болот. Алла разы болсун, Нурсултан мырзам. Негизи биздеги суроолор абдан көп, мен да чечип калайын. Адатта баягы адамдарда баягы терс жанагындай бир көрүнүштөр болот да. Кээ бирөө көп сөгүнөт, кээ бирөө көп түкүрүнөт дегендей бир жаман адаттарыбыз бар да. Анан баягы ушул айда ушул нерселерди таштоого кантип бир ниет байлап, кантип бир оңолуп кетсе болот. Мен өзүмдүн тажрыйбамдан айтып берейин. Биздин бир жакшы таанышыбыз бар эле. Анан баягы мындайча айтканда эми динден алысыраак мырза болчу. Анан экөөбүз баягы таанышып, бир аз дос болуп калгандан кийин анан ушу Рамазан айында бир орозо кармабайсыңбы деп бир чакырык жазадым да. Анан менин баягы сунушумду кабыл алып, жакшы болот, мен да биринчи жолу кармайт элем деп кармады. Анан орозо бүткөндөн кийин бир ай, 2 айдан кийин жолугуп калдык. Анан мага айтты да, Максат мырзам, ишенесизби? Менин өзүм чылымчекчилем, жанагындай бир жаман адаттарым бар эле. Ошол нерсе менде кадимкидей жок болду. Ошол нерселерге Рамазан бүткөндөн кийин жек көрүп пайда болду деди да. Анан ушундай сыяктуу көрүнүштөрдөн кантип бир арылсак болот ушул айдачы? Баягы жаман адаттар адам болгондон кийин бардык адамдарда болот да бул нерселер. Бирок ошол эң акылдуу адам ким десе, эң акылдуу адам бул өзүнүн катасын моюндап, сезип, ошону оңдогонго аракет кылган адам бул эң акылдуу адам дейт да динибизде. Анан өзгөчө оңоло турган ай бул Рамазан айы да. Анткени жана сөзүмдүн башында айткандай, шайтандардын бардыгы чынжырланып, адам өзүнүн нафсысы менен гана жалгыз калган кез болот да. Эгерде
адептерди сактап, өзгөчө ушул устаздардын сабагына байланып, азыр түз алса дагы мечиттерде сабактар болуп атат. Интернетте дагы сабактар бар. Азыр ушул алымдарыбызды уксак, анан ошол эле учурда бирок адамдын ичиндеги баягы чечими болуш керек да. Ичинде, жүрөгүндө оңолоюн деген чечимди чыгарган болсо, анан намаздарды көбөйтүп, өзүн ошол намазга байласа, пайгамбарыбыз айтпадыбы, намаз бул оңдойт депчи. Эгер намаз окуп аткан болсо, ал сөзсүз оңолот депчи. Демек, ушул сөздөр пайгамбарыбыз айткан сөз бул дайыма жемишин берип келген да. 14 кылымдан бери эмнени айткан болсо, анын аркасында чоң жакшылыктар болду да. Бардык адам бул нерсени сезип, туюп келатат да. Анан ошол жаман адаттарды таштайм деп чечим чыгарса, чын ыкластан Кудай Тааладан дуа кылса, себептерин кылып, анан өзгөчө ушул тобо айында турабыз да, Рамазан айы. Кудай Тааладан чын жүрөктөн жалбарып сурасак, жанагы сиз тажрыйбада айткандай, Алла Таала жаман нерселерди биздин орозобуздун кабыл болгондугунун дагы далили ушул. Биздин көзүбүзгө жагымсыз көрүнүп калат да. Туура эмес нерсе болуп көрүнүп калат да. Себеби кээ бир адамдар ушундай туура эмес нерсени туура деп көрөт да. Ошол нерседен бир рахат алып, ушул нерсени туура деп көрөт да. Бирок ал жаман иш адаттар да. Бирок Рамазан айында ошо чечим чыгарса, бардык адептерин туура кармаса, Алла Таала ал адамга сөзсүз жакшылыгын берет да. Мына ошол кабыл болгондун бир аламаттары да. Эң сонун негизинен баягы ниетти гана бекемдеш керек экен да. Алла разы болсун. Анан кийинки суроо мындай болуп атат. Көп адамдар бар, баягы динден деле көп деле кабары жок. Анан орозо кармап коюшат. Анан баягы орозонун жана сиз айткандай маңызына деле баягы түшүнүшпөйт. Негизинен эле ушундай баягы инсандарды чакырыкташтоого, аларга үйрөтүүдө биз эмне кылышыбыз керек? Мисалы, көп эле учурда байкап калам баягы, орозо келди, орозо кармап коелу деп коет. Бирок андан кийинки жашоосу бар да, орозодон кийинки, орозого чейинки жана сиз айткандайчы. Анан булундай адамдарга кантип бир ошол орозонун бир даамын сездирсе болот. Мисалы, өрүк бышканда өрүктүн даамын, алма бышканда алманын даамын сезип атпайбызбы? Ошондой эле ошондой инсандарга кантип бир жеткирсек болот ушуну? Бул жөн эле кармап коюу бул мода эмес да. Негизи жанагы бул орозо башка амалдардан айырмаланып парыз болуп атат да. Алла Таала Кур'ан-ы Каримде баягы бизде эреже бар да. Кут'ай субут, кут'ай дилала дегенчи, ушул эки эреже табылса, ал парыз болот да. Рамазанда бул 4-чү биздин исламдын 5 түркүгү болсо, ошонун 4-чүсү бул орозо болуп атат да, парыз болуп атат. Бул орозонун парыз экендигин Алла Таала ушул Мухаммад пайгамбарыбыздын үммөтүнө эң жакшы амалды бергендигин билбей туруп кармай турган болсо, анын парыз экендигин, максатын билбесе, анда ал убактысын уттурган болуп эсептелинет да. Себеби бизде ар бир амал жөн коюлган эмес экендигин биз илмул хал деп коебуз да. Ар бир адам биле турган намаз кантип окулуш керек, аны ар бир мусулман билиш керек. Эгер үйрөнбөсө, ал күнөөкөр болот. Кудум ушул сыяктуу орозонун парыз экендигин, анын максатын, ал эмне үчүн кармап аткандыгын билбесе, ушул негизги баягы аргументтерин, ал күнөөкөр болуп табылат. Анан андай адамдарга жеткире турган бул алымдар. Негизинен ушул жакта бир кыстырма суроо берип кетейин. Жанагы мен арыктайм деп кармап калсачы, бул дагы ошол Рамазан айынын адептерин бузган болуп калбайбы? Эгерде арыктайм деп ушул ниетти максат кылып туруп орозону кармаган болсо, бизде мойнунан парыздык түшө берет. Себеби кутулган болот парыз. Бирок парыздан кутулуу бул соопко жетти, кабыл болду деген сөз эмес да. Алла Тааланын алдында ал кандай болду? Биз баягы өкүмдөр экиге бөлүнөт да. Кодоан, анан диянатан болупчу. Биз сырттан карайбыз дагы, орозонун негизги эрежелерин сактап аткан болсо, орозо экен деп өкүм берип коебуз. Бирок Алла Тааланын алдында кандай болуп атат? Эгерде ушундай
арыктоо болуп, Аллахтын бир кечиримин, ырайымын, парыздыкты сезинип карманбаган болсо, Аллахтын алдында тек гана ачка болду деген гана нерсе болуп калат да. Алла Таала өзү чечет. Бирок бизге соопко жетүү үчүн пайгамбарыбыз бир канча адептерди айтып берди да. Мына ошол адептер менен болгон болсо, биздин орозобуз Аллахтын алдында иншалла кабыл. А эгерде алар кармалбай, адептер сакталынбаган болсо, ал орозо Аллахтын алдында кабыл болбой калат. Себеби мисалы эшикти ача турган болсок, бизге ачкычты берет да. Ошол ачкычты салсак гана эшик ачылат, башканы салсак ал эшик ачылбайт да. Аллахтын дагы кабыл болуу ибадаттын, бардык нерсенин ошол ачкычын пайгамбарыбызга берген да. Пайгамбарыбыз бизге мына ушул ачкыч деп бизге адептерин бардыгын үйрөтүп кетти да. Эми ошол ачкыч менен барбасак, биз эч качан Алла Тааланын рахмат эшигин ача албайбыз да. Эң сонун Нурсултан мырза, биздин дагы убактыбыз соңуна жакындап келе жатат. Мен акыркы суроолорду берип калайын. Негизинде баягы Рамазан айы мынакей Кудай Таалага жакындап өзүбүздү таба турган айда негизиндечи. Балким буга чейинки айларда биз өзүбүздү кичине намаздарыбызда, орозолорубузда же болбосо бир кемчиликтер болуп турган болсо, мынакей эми ушул айда мынакей Рамазан келди. Эми ушундан баштап мен толук өзгөрөмүн. Үй бүлөмө дагы жакшы мамиле кыламын, балдарыма да жакшы мамиле кыламын. Ушул менин киримди жууп, тамагымды ырастап берип аткан жубайыма дагы жакшы мамиле кыламын деп баягы адам ушунчалык ниет кылып анан өзгөрүүнү өзүнөн баштаса, демек жан дүйнөсүндө да өзгөрүү болот экен да. Сөзсүз ушундай болот. Анткени бизди сырттан келип бирөө өзгөртпөйт да эч качан адамды. Адам ичинен өзүн өзгөртүш керек да. Баягы жумурткадан жөжө чыгып атпайбы? Өз аракет кылып. Өз аракет кылбаган болсо, ал баягы кыргызча сасыткы деп коебуз го. Ал баягы жок болуп калып атат да. Биз ошого ар бирибиз өзүбүздүн ичибизден оңолгонго, түздөлгөнгө аракет кылышыбыз керек да. Анткени Алла Таала акылды бизге жөн берген жок да. Ушул мүчөлөрүбүздүн бардыгы аман-соо. Эгер ушулардын неаматын эле сезсек, Аллахтын буйруган нерселерин толук аткарабыз да. Анан өзүбүз ошол жана пайгамбарыбыз эң биринчи адептеринен жүрөктү даярдап атпайбы? Жан дүйнөсүн даярдап атат. Бул эң биринчи адептеринен да. Ушул нерселерди кылган болсо, бул орозо өзүнүн жемишин берет. Эгер ушул адептерди сактаган болсо, ал орозодо Рамазан айынан кийинки Рамазанга чейин ошол нерсени сезинет. Ал сөзсүз бир таасирин берет. Эми эфирдин соңунда мен сизге эркин микрофон берейин. Кыргыз элине болгон каалоо тилегиңиз. Урматтуу кыргыз элим, баарыңыздардын орозоңуздар кабыл болсун. Кармап жаткан орозоңуздарды Кудайым кабыл кылсын. Дуалар кабыл болгон, ибадаттар эселеп соопко жүрө турган куттуу Рамазан айында турабыз. Ар бирибиз мекенибиздин өнүгүүсүнө, журт башчыларыбызга, эл башчыларыбызга, алымдарыбызга, элге жерге кызмат кылып аткан бардык инсандарга дайыма дуа кылып, мекенибиздин тынчтыгы үчүн, момун мусулмандардын биримдүүлүгү үчүн дуа кылалы. Бул айды жөн эле өткөрүп койбостон ошол ибадаттар менен, таравих намаздары менен, ифтар, оз ачууларды жакшы мечиттерде кылуу менен өткөрөлү. Кудай Тааланы көп эстеп, Куран окуу менен өткөрөлү. Баарыңыздардын кармаган орозоңуздар кабыл болсун. Ушул жерге чакырган сиздерге дагы муфтияттын жамаатына Кудайым ыраазы болсун. Аллахым эки дүйнө баарыбызга жакшылыгын, ийгилигин берсин. Алла разы болсун. Нурсултан мырза, өзүңүздүн дагы мынакей ыйык Рамазан айында алтында болгон убактыңызды бөлүп келип отурасыз. Кудай Таалам сиздин дагы окууларыңызга ийгилик берсин. Биз ойлойбуз, ушул магистратураңызды бүтүп келгенден кийин ушул диний чөйрөдө сиз дагы өзүңүздүн мээнетиңизди кылып кыргыз элине кызмат кыласыз деп ишенебиз. Амин. Айтканыңызга ийгилик. Ал эми урматтуу мусулман бир туугандар, мынакей рахмат жааган Рамазан берүүсү дагы өз соңуна келип жетти. Бүгүн биз сиздер менен ошол Рамазан айынын адептери боюнча сөз кылдык. Ал үчүн биздин студиябыздын коногу Иордания мамлекетиндеги бүткүл дүйнөлүк Ислам университетинин Ханафи факультетинин магистранты Нурсултан Базырбек уулу болду. Эмесе кийинки эфирлерден жолугушканча жараткан Алла Тааланын амандыгын угуңуздар, кармаган орозоңуздарды жараткан өз даргөйүндө кабыл кылсын.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله رمضان يا رمضان رمضان